Түзөдү Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнөнүн чар тарабынан келген соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. АКШ эли соңку тарыхындагы эң кандуу атышуудан кийин өзүнө келе албай турат. Куралчан адам 49 кишини атып өлтүрдү. 29 жаштагы Омар Матен аттуу бул чабуулчунун Ислам мамлекети тобуна байланышы бар экенин Федералдык иликтөө бюросу кабарлады. Француз бийлиги Европа чемпионаты маалындагы мындай башаламандыкка кандай чара көрөт? Марселде 3 күндүк чатактан кийин ичимдиктерди чектөө, айрым командаларды оюндан чыгаруу сыяктуу чакырыктар айтыла баштады. АКШнын Орландо штат шаарынын мэри түнкү клубдагы ок атуудан каза тапкан адамдардын бардыгынын тек жайы аныкталганын билдирди. Америка тарыхындагы эң кандуу массалык атышуудан 49 киши каза таап, 53 жаракат алды. Ишемби күнү клубдагыларды туткунга алган 29 жаштагы Омар Матенди акыры полиция атып өлтүрдү. Көптөр үчүн үрөө учурган окуя. Курман болгондордун жакындарына суук кабар жеткирилүүдө. Куралчан кылмышкерлер ылгабай ок жаадырган. Полиция кызматкерлери жооп кайтарганда ал тургундарды барымтага алган. 3 саатка созулган атышуудан кийин полициянын атайын бөлүгү имараттын ичине кирди. Атышуу токтогондо 49 адам курман болуп, 53 киши жаракат алган экен. Атышуу болжолу менен 8 мүнөткө созулганын айткым келет. Ал токтогон жок, ок жаадыра берди. Андан кийин ал автоматын кайра октоп, кайрадан ок чыгарып жатты. Ок дарынын жыты абада сезилип турду. Мен бул салют эмес, ок атылууда деп ойлодум. Биз качып чыгышыбыз керек деп айттым. Президент Обама Омар Матин жек көрүү сезимдеринен улам террористтик чабуул уюштурганын билдирди. 29 жаштагы теги афгандык АКШ жараны кол салуудан мурун полицияга чалып, өздөрүн Ислам мамлекети атаган топко мүчө экенин айткан. АКШнын борбордук чалгындоо агенттиги аны буга чейин 3 жолу көзөмөлгө алган. Бирок эч коркунуч жаратпайт деген ой менен камакка алган эмес. 2014-жылы Матиндин акшылык жангешти Мунер Абу Салхага байланышы бар деген шек менен ФБР аны көзөмөлгө алган. ФБР тергөө иштерин жүргүзүп, Матиндин өзү менен да сүйлөшкөн. Биз байланышы жок экенин тастыктап, коркунуч жаратпайт деп чечкенбиз. Матиндин атасы интернетке видео жарыялады. Ал, мен уулум Омар Матин билимдүү, тартиптүү бала экенин айткым келет. Анын аялы жана баласы бар. Мен анын гей клубка кол салып, 50 эркек жана аялды өлтүргөдө жек көрүүчүлүк сезимдери бар экенин билген эмесмин, деп айтты. Матиндин аялы болсо, күйөөсүнүн ачуусу чукул болгонун билдирди. Биз үйлөнгөндөн кийин ал жөн жерден жинденип кетээрин байкадым. Андан улам мен коопсуздугума чочулай баштадым. Көп өтпөй ал мага кол көтөрө баштады. Гей тургундарга буга чейин кол салуулар катталган, бирок Орландо шаарындагы окуя көптөрдүн үрөөнү учурду. Учурда бүтүндөй өлкө аза күтүүдө. Сиз BBC'ни көрүп жатасыз. Эми АКШдагы ушул сыяктуу кандуу окуядан башка дүйнөдө дагы кандай жаңылыктар болуп жатканын алдыда билип алалы. Катардын соту голландиялык 1 айымды 1 жылга шарттуу абакка кести. Ал айым эс алып жүргөндө зордукталганын айтканы менен сот аны никеден тышкары мамиледе болду деп таап, депортация чечимин чыгарды. Голландиялык айым менен мамиле түзгөн эркек киши 100 жолу камчы жазасын алды. Жөгүлүк Оскар Писториуска сүйлөшкөн кызы Рива Стинкаптын өлүмү боюнча сот өкүмү чыкканы жатат. Алгачкы өкүм жокко чыгарылган эле. Эми спортчу кеминде 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Психологдор түштүк африкалык жөгүлүк депрессияга кабылганын сотто айтышты. Түштүк Кореяда болсо 2 жыл мурда чөгүп кетип 300дөн ашуун адамдын өлүмүнө себепчи болгон Севол кемесин суудан чыгаруу иши башталды. Кеме бир тарабына аңтарылып 40 метрлик тереңдикке чейин чөккөн. Курман болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары кемени тезирээк суудан чыгарып, табылбаган сөөктөрдү издөөнү талап кылышкан. Окумуштуулар жаныбарлардын оорулары адамга кандай жугарын тагыраак жормолдогон ыкманы таап чыгышты. Ласса лихорадкасына ылайыкташкан моделдин божомолу боюнча 2070 жылга чейин Африкада бул илдетке чалдыккандар 2 эсе көбөйөт.
Илимпоздор бул жол менен Эбола жана Зика вирустарынын жайылышын эсептеп чыкса болот дешет. Франциянын Марсель шаарындагы башаламандыктан кийин Англиянын футбол курамасынын капитаны Уэйн Руни жана тренер Рой Ходсон көрмандарына кайрылып жүрүм-турумга көңүл бурууга чакырды. Эгер карама-каршылык күчөсө, УЕФА Орусияны да, Англияны да Европа чемпионатынан чыгарып салабыз деп эскерткен. Француз прокурорлору Англия менен Орусиянын беттешинин алдына чыккан мушташ боюнча 150дөй орус жаранын күнөөлөп жатат. Марсель шаарында Англия менен Орусиянын ортосундагы беттеш футбол эмес мушташтан улам жаңылык жаратты. Эки өлкөнүн фанаттары тартип бузса, курама командалары мелдештен чыгарылат деген эскертүүлөр айтылды. Англия бул сөздөрдү олуттуу кабыл алууда. Биз эми Уэльске каршы ойнойбуз. Мен көрмандардан суранам. Оюнга билетиңиз жок болсо сапарга чыкпаңыз. Билетиңиз бар болсо оюнчуларды колдогула, бирок тартип бузбагыла. Биз бул баскычка жетиш үчүн катуу иштедик. Мелдеште калгыбыз келет. Ал себептен мен фанаттардын баарына кайрылам. Бизге сиздердин колдооңуз керек, бирок тартип бузбагыла. Марсель шаарында 3 күнгө созулган кагылышуулардан кийин Британиянын 2 жараны камакка алынды. Бирок Франциянын расмийлери Орусиянын фанаттарынын да жоопкерчилиги бар экенин маалымдашууда. Марсель шаарынын прокурору Орусиянын ичинде да тартип бузган 100-150 адам Францияга келген. Алар мыкты машыккан жана тез кыймылдап качып кетишет. Аларды кармап алуу кыйын болуп жатат. Алар Францияга мушташканы келгени бышык деп айтты. Кечээ күнү Германиянын фанаттары да Лиль шаарында украиналык көрмандар менен мушташкан. Бирок аларды тез арада ажыратып калышкан. Бирок Орусиянын жана Англиянын курама командалары кайрадан ойногондо фанаттары кайрадан мушташат деген кооптонуулар бар. Ал күнү алкоголь ичимдиктери сатылбайт деп айтылууда. Бирок ал дагы жетишсиз деп айткандар бар. Орусиядан жана башка өлкөлөрдөн келген хулигандар ичимдик ичпейт. Алар соо. Хулигандар 6 айдан бери машыгып, мушташам деп келген. Алкоголь ичимдиктери тартип бузууга түрткү болгон жок. Евро 2016 мелдешинде азырынча футбол хулигандары башкы жаңылыктарды жаратууда. Англия, Орусия жана Франция тартип бузууларды токтотуш үчүн ар кандай чараларды көрүүдө. Эми ушундай чыр чатак менен коштолгон Европа чемпионатындагы башка жаңылыктарга токтололу. Саналуу мүнөттөр мурда Парижде Ирландия менен Швециянын беттеши башталды. Чемпиондугун коргоп жаткан Испания болсо Чехияны 1-0 менен утуп алды. Мелдештин негизги мөөнөт аяктарына 3 мүнөт калганда Жерар Пике гол киргизип кетти. Бүгүн ошондой эле Лиондо Бельгия Италия менен күч сынашмакчы. Океандын ары жагында да кызыктуу футбол беттештери өтүп жатат. Бразилия Перуга 1-0 менен утулуп, Америка кубогунан чыгып калды. 5 жолу дүйнө чемпиону болгон Бразилия 87-жылдан бери биринчи жолу тайпадан чыга албай калды. Бирок утулган тарап Рауль Рудиастын 75-мүнөттөгү голу футболчунун колуна тийип, анан дарбазага кирди деп даттанып жатышат. Британиялык теннисчи Энди Мари мурдагы тренери Иван Лендл менен кайрадан иштешмей болду. Мындай чечим Королева клубунун чемпионаты өтөр алдында кабыл алынды. Мари Франциянын ачык чемпионатынын алдында тренери Амели Маресма менен иштешпей калган. Лендл тренер болуп турганда Мари Уимблдон жана АКШ ачык чемпионаттарын утуп, Олимпиадада алтын медалга ээ болгон. Жаңылыктардын соңунда дагы бир өзгөчө спорт. Германияда спортчулар асманды көздөй жарышышты десек болчудай. Алар Франкфурттагы 61 кабаттуу Мейструс имаратынын эң үстүнө ким биринчи чыгат деп мелдешишти. 222 метрлик имараттын эң үстүнкү кабатына көтөрүлүү үчүн 1200 тепкичти басып чыгуу керек. Жеңүүчү бул аралыкты 6 мүнөт 25 секундта басып өткөн экен. Спорт темасын улай сайтыбыздагы кызыктуу бир макаланы окууга чакырабыз. Футбол турнирлери Рамазан айына туура келгенде мусулман оюнчулар кантишет? Алар орозо кармашабы же футболго артыкчылык беришеби? Бул макаланы окуу үчүн BBC Кыргыз-Чекит.com дарегенттериңиз. BBC окуялардын өнүгүшүн эртең айтып берет. Студияда Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.